Assalamu alaikum, урматтуу Корея KG каналынын подписчиктери, урматтуу достор, мен сиздерге VAEF автоунаасын көргөзөйүн. Hyundai Sonata VAEF 2013 автоунаасын көргөзөйүн. Алдында туманниктер узун, көрөтастар серебристый цветте, дискалары болсо титановый, бул такси, повторительдери бар. Бул жабышылып турган наклейкаларды сыйрып алсаңыздар болот, сыйрылат. Мен сиздерге ички абалын көргөзөйүн. Bunun жылы 2013, полный электропакет, электрозеркало, складывание зеркала, отургучтун сиденьянын абалы жакшы, эч кандай жыртык тешик жерлери жок. Бул арка жагында болгону гана бир аз чытылган жери бар экен, калганы жакшы. Мен сиздерге сразу патологун көргөзө кетейин. Патолог өзгөчө жасалган. Молун көрө атасыздар, мол жагында кнопкасы бар экен. Муну басса, мындай болуп жанат экен патологу. Аябай жакшы. Бул жагында болсо, мындай болуп жанат, булары эки жагы тең. Шундай жанат экен. Эми достор, мен сиздерге бул машинанын ичин көргөзөйүн. Мультируль, подушка безопасности бар, автомат коробка. Мол жагында кармашкалары бар, мындай. Бул жабылат. Мунун монитору бар, көрө атасыздар, аябай чоң. Бул Android. Мындай көрө атасыздар, YouTube бар, Bluetooth менен и башка функциялары да бар экен. Мен сиздерге мунун километрин көргөзөйүн. Оригинал пробегин азыр чогуу көрөбүз. 329 000 оригинал пробег. Машина жүрдү. Мен камера задний видео бар, аркасын көрө атасыздар. Мен сиздерге машинаны өчүрөйүн дагы, көрө атасыздар, эч кандай жерлеринде тириштелер жок. Машинанын абалы жакшы. Бул LPG газ 5-чи поколениеда. Мен сиздерге арка жагында көргөзөйүн. Басып, бул жактары жакшы. Мен сиздерге айта кетчү нерсе, мына крылосу бир шпаглевка жеп жасалыптыр, калган жактары жакшы экен. Бул эч кандай газ бензин куюлбайт, только газ куюлат. Арка жагынан көрүнүшү, арка жагында мында парктрониктери бар. Стоптору бардыгы бүтүн. Камера задний вида. Бул жагында газ баллон бар, бул ачылат, муну көрө атасыздар, бул атайын мындай тосулган. Мен сиздерге бул арка жагында көргөзөйүн азыр. Көрө атасыздар, арка жагын бардыгы заводской герметикте. Запаскасы бар, баллон ключ, домкрат, отверткаларынан бери ордунда. Бул жагын көрүңүздөр, эч кандай урулган жерлери жок, бардыгы жакшы. О жерин болгону мына ушул крыло бир аз жасалыптыр, калган жактары жакшы экен. Бардыгы жакшы. LPG газ. Бул жагынан көрүнүшү, булардын бардыгы наклейка, сыйрылат. Булардын баарын сыйрып алып, полировка кылып койсоңуздар кетет. Мына ошол кузупта кичине болгон баягы сарапиналары бар мындай. Калган жактарын мындай жактарын эске албаганда бардыгы жакшы. Повторительдери бар. Машинаны көрө атасыздар. Машинанын ахвалы, абалы, сырткы состояниясы аябай жакшы. Мотор жагындагы ачып айдап көрдүм. Коробкалары да, моторлору да жакшы болду экен. Кимдеги ушундай VAEF Sonata үлгүсүндөгү автоунаа алгысы келип жаткан болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Биздин номер описанияда болот. Жана ошондой эле биздин описаниядагы Instagram баракчабызга да катталып кетишти унутпаңыздар. Андыктан достор, бул машинанын акчасына келсек, мунун Кореядагы баасы $3000. $3000 Кореядагы баасы. $2000 жол киреси, $1600 растаможкасы болот. Неге $1600 растаможкасы десеңиздер, мунун жылы 2013, ошондуктан $1600 растаможкасы болот. Мол жылтырактардын бардыгы коюлган атайын. Өзүнүкү мындай серебро цветтеле болот. Мунун бардыгы ушундай коюлган атайын. Көрө атасыздар, наклейкаларын сыйрып койсо бир жакшынакай машина болот. Кимдеги ушундай VAEF автоунаасын алгысы келген болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Биз сиздерге ушул машинаны жөнөтүп беребиз. Бул буюрса бүгүн жүктөлүп жатат бул машина. Бүгүн жүктөлүп жатат. Кимдеги алгысы келсе, бир айда жетип калат насип болсо. Көрө атасыздар, бир айда жетет, 25 күнөн 35 күн аралыгында. Ушундай достор, машина жүрүп турат. Аябай сонун. Бул жагында музыка боло берет экен. Телефондон дагы через Bluetooth магнитофонго YouTube'ду коюп койсоңуздар, же болбосо музыка коюп койсоңуздар да болот экен. Ушундай достор, мен сиздерге бардыгын көргөзүп тааныштырдым. Патологтору да жакшы экен. Аларны өчүрүп коелу. Ушундай достор, кимдеги Sonata VAEF автоунаасын алгысы келген болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Видео аябай узарып кетти достор. Андыктан мен сиздер менен кийинки машинаны көргөзүштү улантайлы. Анда эмесе достор, мен силерге
кичине чириги бар болсо дагы мындай арзан портер болсо дегениңиздерден мен силерге бу портерди көргөзөйүн. Мына көрүп атасыздар. Мына чирик жерлери бар, мына көрдүңүздөр. Мындай жерлеринде чирик жерлери бар, бирок баасына жараша алдылары бир аз чирип калыптыр. Муну өзүңүзгө барса жасап коет. Бул 123 CRDI көрүп атасыздар. Алды жагынан көрүнүшү. Мунун баасы $2200 экен. Мына айнеги да сынып калыптыр, бирок бул айнегин салып берем дейт. Ичинде ключ култанып калгандыктан сындырып эшигин ачыптыр. Бортунун көрүнүшү көрүп атасыздар. Ичинде стройка кылган окшойт да. Мунун жылы 2009, 286 000 пробег экен. İçleri de aябай кир экен, тазалаш керек экен. Көрдүңүздөр. Сидениясы бир аз жытылып калыптыр. Шуна достор, дегем. Шундай портер издеп аткан болсо, анда бизге кайрылсаңыздар, убакыт да аз калды. Биз өз негизи заказ албай эле атканбыз. Акыркы видеолар тартып коюңуз, акыркы видео чыгарып коюңуз деп сурадыңыздар эле. Акыркы видеолар чыгарып коелу деп тура көрдүк. Bunun baası $2200, $1,500 жол киреси, $1300 астамашкасы болот. Мен кээде баягы bunun жүктөгөн акысы $100 болот да. Мен аны айтпайм да. Кээде айтпайм, анан ошондо кээ кийин айтсаң, эмне үчүн YouTube'да айткан жоксуң деп калышат да. Мен өзүмдүн подписчиктериме ошол $100 ошонун ичинде кылып эле $1,500 жүктөп берем да. Сырттан бирөөлөр машина алып келсе, анын $100 жүктөгөн акысына дагы алып, машинасын дагы алабыз да. Ушундай достор. Антан сиздерге дубль кабинаны да суранып аттыңыздар эле. Дубль кабинаны көрсөтөйүн. Бул дубль кабина 126. Көрүп атасыздар. Алдыларында бир аз заңдап калган жерлери бар экен. Кузов капотунда машина кирип экен, мына ошогон жерлери бар. Көрүп атасыздар, кирип калган жерлери бар экен. Мына жерлери. Бул дубль кабинанын жылы 2009 мында. Сидениясында бир аз чытык жери бар экен. Иштери таза экен. Мунун болгону 103 000 пробег жүрүптүр. İşleri kir, жууп тазалаш керек экен. Аркасында дагы мына резинкалары чыгып, кузовтарын бир аз жууп тазалаш керек экен. Шуна достор, мен сиздерге арка жагынан көргөзөйүн. Бул машинаны алысырактан. Аркасынан көрүнүшү күнгө чагылышып атат. Көрүп атасыздар, фонарлары да сынып калыптыр. Буларды сатып алып, жаңы кадап коюш керек экен. Машинаны карабай коюптур, жаман жүдөтүп койгон машина экен. Көрүп атасыздар, мына алжыктарында дагы кирип калган жерлери бар экен. Шуна достор, мен сиздерге бул машинанын баасына келели. Баасын айтам, мунун баасы Кореядагы баасы $2400 экен. Мунун жол киреси эле өзү $2,500. Себеби эмнеде дегенде, бул эки кабина турат, көрдүңүздөр. Бул эки машинанын ордуна ээлеп калат экен. Ошондуктан баасы ошо бир аз кымбатыраак экен. Растамашкасы бирдей эле $1300 болот. Шуна достор, түшүнүктүү болду окшойт. Эми сиздерге бул жанында турган көксөбөттөгү портерди көргөзөйүн. Бул портер жаңы эле биздин ошол подписчиктерге сатылды. Бул 2009 жылғы мындай жерлери бар экен. Көрүп атасыздар. Мунун да жылы 2009. Көрдүңүздөр. Мунун мындай сидениясында кичине жыртык жери бар. Моторлору жакшы экен, жүргүзүп көрдүк, ичи полит, жуудуруп тазалатыш керек. Көрүп атасыздар. Мунун пробеги 282 000. Оригинал пробег, электропакет, электрозеркало, складывание зеркала. Мунун сиздерге арка жагын жана бул жагындагы 126 CRDI көргөзөйм. Мына ошонун чийилген жерлери бар кузовунда. Көрүп атасыздар. Мына жеринде бир аз чирип калган жери бар экен. Бирок бул не сатылган машинаны көрсөтүп атасың дешиңиздер мүмкүн. Алган адам дагы бир видеого тартып жөнөтүп коюңуз деди эле. Ошол видеодон көрүп алса болот, өзүнүн машинасын таанып. Андыктан достор, запаскалары да жаңы экен. Бул бир аз состояниясы жакшыраак болгондуктан бул бир аз кымбатыраак сатылды. Мунун жанында эле мында чирип калган машина турат, көрдүңүздөр, тасырлар вообще чирип калган. Бул машинаны дагы азыр бирөөлөр сатып алды. Мен сиздерге чирип кеткен машинаны ушундай болот, чирип кеткен машина. Көрдүңүздөр, борттор совсем эле чирип кеткен. Муну дагы бирөөлөр сатып алышты. Канчага алышты, эмнеге алышты? Мен сиздерге комментарий бербей эле коеюн. Андыктан бул чирип кеткен машиналарга караганда бул машиналардын чириктери эчтеке эмес. Ушундай достор, мен болсо дагы эле сиздерге сиздер суранган машиналарды көргөнүңүздү улантайын. Урматтуу достор, мен сиздерге мына Lexus 350 ES 350 автоунаасын көргөзөйүн. Мунун жылы 2008 2009. Алдында бир аз чийилген, бамперлеринде чийилген жерлери бар экен. Сыртынан
Башка жактарында чийилген жерлери жок экен. Мал жеринде бир аз чийилген жери бар экен. Калган жактары көрүнүштөн жакшыдай парктрониктери бар экен. Аркасында камера задний вида S350 жылы 2008-ге 9. Дискалары болсо титановый, дөңгөлөктөр болсо жазгы летний, 5 ключевой доступ көрө атасыздар. Бунун ключ жок экен, мен сиздерге ичин тартып көргөзө албайм. Крышасында люгу бар экен. Мен сиздерге мындай айтайын: кожаный салон, полный электропакет, электрозеркало, монитор бар, камера бар. Мунун Кореядагы эле баасы $7000 деп айтып атат да. Кореядагы баасын эле $7000 дейт. Билбейм, анан базарда сурап сүйлөшсө болот. Бул менин машинам эмес. Ушул Кореядагы адамдардын машинасы. Аны чүрсө сүйлөшсө болот. Bunun жол кирesi $2000, растаможкасы $2100 болот. Кимде ким ушундай Lexus'ка кызып аткандар болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Биз ошол адамдын номерин беребиз. Кааласаңыздар өзүңүздөр чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Андыктан достор, мен сиздерге дагы машиналарды көргөзүштү улантайын. Менден Porter 2 126 суранган досторго Porter 2 126 жылы 2010. Көрүп атасыңар. Электропакет 225 000 оригинал пробег. Эч кандай жыртылган жерлери жок. Мына жерин эске албаганда баары жакшы, 5 ступка. Баары таза. Мен бортторун көрсөтөйүн. Борттордун баары таза, чирген жерлери жок. Булар жөн эле кара болуп калыптыр. Баары чирип кеткен жерлери жок. Аркаларынын баардыгы таза. Машинанын сырттарынан көрүнүшү бир сыра сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына окшогон жерлери бар экен, анча-мынча. Мына крылода жер бар экен, кичине болгону. Калган жактарынын баары жакшы экен. Иштеринен көрүнүшү. Алдында мына окшогон жери бар экен, кичине кирип калган. Жана мына жери бар экен. Жакшы күнгө чалышып көрүлбөй да окшойт. Ушундай туугандар. Калган жактарынын баары жакшы. Жылы 2010, 225 000 пробег.